Ар bir ne'mat esine, har bir misalsa sen ne'mat es деген misalsa bir үй салдың, bir машина алдың, bir жерде bir чиновник болып қалдың. Же болсо мындай bir мындай жакшылык нээси болуп калдың мындай айткандачы. Ошого ар бирине бирден көрө албас бар экен. Ойлобош керек да, мен ким жакшы мен ой мен эми жөнөкөй эле киши бул. Менин эмне тиешем бар ой, мен эмнемди көрөт дейт го. Жок, сен аялың жакшы чыгып калды. Тиги шүмүшкү чыгып калды. Сен балаң жакшы чыгып калды. Тигин бала шүмүшкү чыгып калды. Жакшы аял бул неамат. Жакшы бала бул неамат. Жакшы дос бул неамат. Жакшы кошуна бул неамат. Карасаң, жакшы бир тууган бул неамат. Алланын жакшылыгы. Демек ушул болсо да керек болсо эмне экен, адамдар сага хасат кылып көрө албастык кылышы мүмкүн экен. Болбойт экен, сез болбой калышы мүмкүн эмес. Адамга сөзсүз бир душман бар. Душман жок адам жок. Душман жок адам болбойт. Түшүнөсүңөрбү? Ошону сенин пайгамбар бизге эскертип, эй дейт, досуңарды аябай жакшы көрүп кетпеңиз дейт. Ал бир күнү силерге душман болуп калышы мүмкүн. Душманыңарды аябай жек көрүп кетпегиле, бир күнү ал силерге эмне болуп калышы мүмкүн? Дос болуп калышы мүмкүн дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы дуа кылганда, о Алла, мени куу достон сактай көр деп атпайбы? Жанында мында шыйпалаңдап жүрүп, акырында тиштеп кеткен итке окшоп, канчыкка окшогон достордун алыскы дейт. Бекер эмес да бул. Пайгамбар дуа кылып атат. Сиз менен биз эмес. Пайгамбар дуа кылып атат, субханаллах. Мына ошондой.